Салам алейкум. Саламатсызбы? Мен Шохадан келдим. Мени Хасан байке деп койсоң болот. Тагы эмне тамак жедиңер? Манты. Манты? Силердей колунда каруусу, белинде күчү бар жигиттер 5 бармак жеш керек. Тойдум байке. Студент ток болбойт. Студенттин бир тойгону орто байыганы дейт. Сен анын үстүнө биздин коногубузсуң. Коноккойдон жоош течү эле кыргызда. Чакыр официантты. Саламатсызбы? Бизге нарындын 5 бармагынан алып келчи. Анандай жакшы салаттарыңан. Ичимдиктеринен да алып келе бер. Макул. Азыр акча таба турган заман. Мисалы сен жүрөй. Бир заматта 5000 же 10.000 доллар тапкың келеби? Келет, кантип? Өзүңдүн ак эмгек маңдай териң менен табасың. Сен бирөөнү урдабайсың, бирөөнү тонобойсуң. Болгону ар ким өзүнүн колунан келген жумушту жасаш керек. Мисалы сен мушташып тапсаң болот. А билесиңби, спорттук мелдештин артында канча деген акча жатат. Ким менен мушташам? Кобра деген татар менен мушташасың. Кобра? Коркпо. Ал деле сендей эле жигит. Бирок өтө өжөр, шамдагай жигит. Угушума караганда сол көзү жакшы көрбөйт. Мени эч ким тааныбайт да. Ой, таанылбаганың жакшы. Ошо сени тааныбай көптөгөн акчаларды таштайт да. Анын үстүнө көргөнүңдү алган тоонун бүркүт олтурбайсың. Жүрөгүң коркуп көргөн эмес. Мына буга телефон чаласың. Үсөнхан деген сени машыктырат. Сага 3 күн убакыт беребиз. Ойлонуп көр. Макул, ойлонуп көрөйүн мен. Столго төлөнгөн. Сен шашпай отуруп чыга бер. Баса. Келишим жашыруун болот. Анда сүйлөштүк. Жорабек, Кудай буйрса, чогуу иштешет экенбиз. Саламатта бар.